Өтө сонун бизнеске ылайыктуу жер чыгып калды туугандар. Бул жерге чайхана саласыздарбы, же болбосо заправкабы, Кадамжай районунан, трассанын боюнан, биринчи линиядан адресини жана акчасын аягын айтабыз. Аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Ассаламу алейкум, Салих Мехметов калган көрүүчүлөрү. Кадамжай районунан, трассанын боюнан, биринчи линиядан өтө сонун бизнеске ылайыктуу жер чыгып калды туугандар. Бул жерге чайхана саласыздарбы, же болбосо заправкабы, же болбосо билет клуб саласыздарбы, жер өзүн актайт. Адресини жана акчасын аягын айтабыз. Аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Анда эмесе жерге кыскача обзор жасайлы туугандар. Караңыздар. Эки жагынан ход бар экен, кирсе болот жерге. Тиягынан дагы, бул жагынан дагы. Караңыздар туугандар. Өтө сонун көпүрөлөрү кылыптыр. 40 тонналык хоболор бул жерден кирип чыга берет. Анан сөзсүз мына электр жарык үчүн мамычылар коюлган. Столбалар 1, 2, 3. Жердин тегиздигин караңыздар. Жер теп-тегиз. Анан жер эки тарабынан мына ушундай цемент дуал менен цемент забор менен тосулган. Бул жагынан дагы, бул жагынан дагы. Анан караңыздар туугандар, мына шагылдар жатат. Бул жерде 13 хоба шагыл бар экен. Бул жерде алып туруп сразу стройка баштасаңыздар болот. Анан сөзсүз мына караңыздар туугандар, таштары да бар. Таштар да төгүлгөн. Канча бир мына 3 жерге төгүлүптүр. Бул жерде, бул жерде, бул жерде. Мына шестеринен эмнеге турат деп атасыздарбы? Албетте, бул жерде сөзсүз суу чыгарылган. 80 метр тереңдиктен суу чыгарылган. Анан келишип калсак, мына ушул шестеринен да кошуп берем дейт ээси. Так, шестеринанын көлөмү 16 тонналык экен. Азыр көрсөтөбүз сизге туугандар жакындан. Караңыздар, өтө чоң. Ушунда эгер жерди жакшы келишип калса акчасыны, ушунда кошуп берем дейт. Анан 80 метр тереңдиктен мына караңыздар туугандар. Кудук казылган, суу да чыгарылган. Бул жака да чыгып силерге обзор кылып берейин, бийиктиктен. Караңыздар туугандар. Жердин жалпы аянты 30 сотик дейт, бирок андан чоң экен. Бул жактан да кең көрсөтүп коелу. Жердин чоңдугуну караңыздар. Кыскасы, бул жерди алыш керек. Бизнести башташ керек, ишти кылыш керек. Кызыл китеби бар, юридический таптаза. Андыктан мына бул жака ээсинин номерлерин койдук, байланышсаңыздар болот. Оюңуздар жаза кетиңиздер. Бул жерге эмне салса болот? Трассанын боюнда. Ош Баткен трассасын кармап чайхана салып койсо болот. Трасса карап тыным жок машиналар. Бир күндө буяка канча машина өтүп кетет. Акчасына токтола кетсек туугандар, мына ушул 30 сотик жер, кызыл китеп, юридический таптаза, прям трассанын боюнан биринчи линия. Болгону $155 000 деп атат экен. Албетте, сүйлөшүү жолдору бар. Антан байланышыңыздар. Адресин түшүндүрө кетейин. Адреси туугандар мына Алга айылы. Билесиздер, бул жакта 10 000 адам жашайт. Өтө өнүгүп келе жатат. Мына караңыздар. Саммой, үстүнө дагы вулканизация. Бул жакта чайханалар бар, билесиздер. Баарыңыздар ушул жерге эс аласыздар. Баткен, Кадамжай, Ош Баткен трассасы. Ориентир мына ушул жерде заправка бар экен. Бул жерде саммой бар экен. Жолдун боюнда өзү чоң болуп көрүнүп турат. Мына ушул столбадан байкасаңыздар болот. 3 столба турат, анан жабылган. Андыктан ээси менен байланышыңыздар. Ушундай жерлерди алып болуп кетиңиздер.